Салам достар, бүгінгі видеода біз сіздерге кухняға мынандай угловой диван стол менен анан стулу канча штук чыгатанын көрөбүз. Материалдын жетишине карап туруп жасайлы да өзүбүз. Ошону башынан аягына чейин салыш процессинде көрсөтөбүз. Анан канча сомго бүтөт? Биздин негизги максатыбыз буну тартканыбыздан. Силердин да колуңардан келет деген максатта тарттыбыз. Көрүп ушу видеону үйрөнүп алсаңар болот да. Бир жагынан эконом жатасына, бир жагынан өзүңөр каалагандай формада, каалагандай размерде жасап алсаңар болот. Себеби ар бир үйдүн формалары, размерлери ар түрлүү. Ооба. Базардан ошого ылайыктуу табылбай калышыңар мүмкүн. Бир жагынан экономичный, бир жагынан ошо үйүңөргө ылайыктуу жасап алсаңар болот. Мен размерине карап чындап эле биз мындай проектти чийип алып туруп, бул примерно эле проект. Бирок точно ушундай болот деп айта албайбыз. Мындай где-то бир 5 адам диванга отурса болот. Анан дагы бир 3 адамга ылайык табуреткасы менен кылабыз, Кудай кааласа. Ушуга азыр 2 ЛДСП кетет деп пландаштырып атабыз. Азыр биз ошо магазин жанында турат, азыр кирип магазинден кайсы материалдарды алып, кайсы ламинатты алабыз, кандай материалды алып, полный көрсөтүп тартып чыгам. Склады. Чоң аңдар. Жерде ЛДС турат. Азыр кирип көрсөтөбүз. Азыр биз мына ламинат саткан образецтер илинип турган. Ушул жерден өзүңөр каалаган цветти тандап, баалар дагы аркылуу экен. 1640 сом, 1740 сом, 1640, 1840 дейт. Biz hazır ушулардын арасынан светлый раны, ачараак свет, ушу Санама светлый глянцевый деген ала турган болот азыр. Басы дагы көп кымбат эмес. Өтө дагы кымбат эмес. Сапаты да жакшы. Глянцевый сыйда эти. Ушудан алабыз. Ушудан 2 штук алабыз деп ойлоп атабыз азыр. 2 штук алса жетип калат. Так, анан Ошол цвет немеси бар экен. бул ошондон эле матовый экен. Азыр дагы башка ала турган нерселер. Могу 1640 сомдон 2 штук алынат. Ошондо где-то бир канча болуп калат? 3280 болот экен. 3280 сомдук материал менен главный материалы бул эми. Анын ичинде поролону бар, анан ткани бар, саморездер бар. Ошо менен где-то бир может 7000, может 6000 менен бүтүп калат. Аны эсептеп туруп, аягына чейин тартып, биз сметасын да кошо көрсөтөбүз. Мынча сом менен бүттү деп. Так, анда азыр биз мындай крашты неме алабыз, ашык-машык. 120 сом экен парасы. Ушудан 2 пара алабыз. Немеге дагы табуреткеге келет. Ар жагы экен. Мына уголоктон бир табуреткага 4 кетип атат. 16 штук берет экенсиз мындан. Мындан 16 штук, анан мындайдан бир пара. Левый правый кылып. Бизге столго кереги жок беле? Эп бар, чын. Механизм. Мына чоң экен, чоңнан. Чоң. Азыр биз мына ткань саткан жагына кирдик. Мында ашып кала турган материалдардын эмелерин көрсөтүп койду, бааларын. 250 сомдон экен мына ушу нерге чейин, дейт, бурчка чейин. Анан 320 сом, 350 сом. Материал, каалаган материалдарына да кааласаңар мына каталогдон тандап алсаңар болот экен. Азыр биз материалды тандай элекпиз пока. Мындай кубкалардан, поролондордон алабыз. 1100 сомдон экен штугу. 2 бир размерде. Ошондон 2 штук алабыз деп атабыз азыр диванга. Ошондон экөөнү алсак, анан машинканын түрлөрү бар экен. Ушу 1100 сом экен ушу поролон. Ушуну алабыз. Азыр биз ламинатты алып туруп компьютерге күрөөгө киргизебиз. Анан ошо компьютер айтат. Мына ЛДС-лардын тизилип турган жери.
Мінекей достор, азыр эле магазинден алган материалдарды, элдеспаларды ошол өзүнөн чыккан, өзүнүн эле станокторунан, кройкадан чыгарып алып келдик. Бир чоң стол чыкты. Ошонун жанында 4 табуреткага жетти. Андан тышкары дагы книжный полкага дагы жетти. 2 диванга, андан ашканын бир полкага жетип калды, книжный. Ошолорду азыр чыгарып кураштырган көрсөтөбүз. Достор, бир айтып кетчү нерсе, мен телефондон гиперлапс функциясы менен тартам муну. Антпесек биз мына иштин жүрүшү 2 саат, 2,5 саатка чозулуп кетет. Анын баарын силер көргөндөн жадайсыңар. Ошон үчүн гиперлапс функциясы менен тартам. Айла жок, тездетилип калат. Бирок түшүнсө болот көрүп туруп. Анда эмесе кеттик.
Мынакей достор, биздин баштаган диваныбыз бүтүп калды. Башында айткандай, мындай проектти 2 таблетка, 3 таблетка деп аттырып пландаштырып атып. Ошого 3 эмес 4 таблетка чыгып калды. Андан тышкары да мындай книжный полка да болуп калды. Мына дивандын эни 60 сантиметр отургучу. Спинкасы 40 сантиметр. Высотасы жерден отурган жерге чейин 40 сантиметр. Анан столубуз планда жок нерсе болуп кетти. Трансформер стол болуп калды. Ушуну дагы бүктөп көрсөтүп коелу. Башында мына Бул кийинчи идеябыз болду. Аткот чыйпал деп аткотту ушу трансформер кылып чоңойтуп салдык. кошуп койдук кичинече. Ашып калган эле материал болчу. Бул кандай болуп туруп калды десеңер, мындай болуп туруп биз өзүбүз эле ойлоп таап, бияка магнитке эле жабыштырып койдук бутун. Магнит көтөрүп турат. Мынакей. Меймандар көбөйгөн малда ушу жазып койсо көбүрөөк адам отуруп калат. Комментарий жазгыла. Ушуну ачканды көрсөтүп койду. Да. Башкача буюмга болсо сала турганда кутучак пайда болду аркасында. Ошондой эле бул жагы да ошондой. Бияғында көрсөтүп көрөлү. Бир подушкам эмнеге кичинекей кылып койдуңар дегендер да болот да. Мынакей достор. Эмнеге иштетилбей турган буюмдарыңар болсо коюп койсоңор. Подушканы биз экиге бөлдүк, эмне чоң бойдон. Мына кичинекейди эмне себептен кичинекей койдуңар, бирин чоң, бирин кичинекей дегендерге бул мындай. Подушканы ойнойт. Жатып алат, башты коюп. Бияктан. Жатып алсаңар подушка. Ошол биздин ишибиздин жыйынтыгы. Достор, ушул биздин бүгүнкү жасаган буюмубуз, угловой диваныбыз. Бир стол, 4 табуретка, 1 книжный полкасы менен магазинден алынган смета боюнча эсептегенде бардыгы биригип 8500 сом менен бүттү. Ал эми жасатып алыш же жасап алыш ал өзүңөрдөн. Канча сомго жасайт буну анысын биз эсептей албайбыз, билбейбиз. Өзүңөрдүн деле колуңардан келет деп ойлойбуз. Нерсе кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болгула.